Эң жакын досуңуз деп кыска айкал кабылган айта аласызбы? Азыркы учурдабы? Азыркы учурда. Эң жакын досум деп айта албайм. Амансыздарбы, жалпы Ниту Шоу программасынын сүйүктүү көрөрмандары. Кайрадан сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Ниту Шоу программасы старт алды. Сиздер менен 1 саат бою тура түз эфирде чогулабыз. Бүгүнкү кызматыңыздардан мен Нурбай Ормоналиев. Алдыда кызыктуу оюндар жана ошондой кызыктуу суроолорго жооптор алып беребиз. Алдыда биздин коноктор бар. Ким деп жаткан болсоңуздар сыр бойдон калсын, экранга жакыныраак келиңиздер. Бизде конок бар, ким деп жаткан болсоңуздар, кыз бурактоонун экс-солисткасы, азыркы учурда кыргыз эстраданын жылдызы Айгерим Эшимова келип калды. Куш келипсиз? Куш келдим. Кандай жакшы? Жакшы, өзүңүз келип алдыңызбы? Ооба. Кыйналган жоксузбу? Жок. Майрамдык маанайлар кандай? Майрамдык маанай сонун. Бүгүн да уланабы? Жок, бүгүн уланбайт. Мен негизи эле майрамдарды көп тозо бербейм. Даже жада калса тууган күнүмдү дагы тосконду жаман көрөм. Анан жакындарым эле жүр барып келели, үмүт келели, отуруп келели дегенде эле тосуп калбасам, атак тоспойм деле да. Анан 8 мартта болсо апам деле куттуктап ушинтип койбосом, мен үчүн мындай эле күн болуп калды уже. Атак майрамдарга маани бербейсиз? Маани бербейм, чындыгында. Сонун. Жакшы, азыркы учурда өзүбүз сиз менен бирге жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар менен бирге Азап деген чыгармаңыздын клипине күбө болдук. Негизинен чыгарма тууралуу сөз кылсак кандай дейсиз? Келге, сөз кылалы. Азап чыгармасы бүтүндөй коомчулукка ушунчалык жакты, бат кабыл алышты. Ал эми чыгарма тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, кимге таандык, клипке канча расход кетти дегендей сыр болбосо. Бул чыгарма негизи обону Жандос Каржобай деген казак ырчы жигит бар. Ал менен таанышып жакшы эмес, жакшы достордон болуп калганбыз. Ошол жигиттики обону. Сөз болсо өзүм которгом. Которгон дегенде кээ бир эле жерлери которулган, так жаңыдан чыгарганбыз да. Сөзү өзүмө таандык десем болот. Жакшы. Анан ошол дагы эмне эле? Ал эми клипке канча расход кетти? Клипке эми мынча расход кетти деп айта албайм, бирок көп эле расход кетти. Аны көргөн көрөрмандарыбыз өздөрү деле клипти көрүп, баамдап билсе керек. Негизинен чыгармачылыктан дароо сурообузду баштап алдык. Азыркы учурда биздин Маданият министрлиги тарабынан жаңы приказ мыйзам чыкты. Жан дүйүн боюнчачы. Жан дүйүндөн коркпойсузбу? Жок, жан дүйүндөн коркпойм. Бирок чындыгын айтыш керек, биз деген көнүп калыптырбыз да. Анткени бизде мындай акустика начар, анан тиги начар, бул начар деп атып эле негизи шылтоо көп да. Анан көп жерден ошо фонограмма ырдашка туура келет эмеспи? Ошентип ырдап жүрүп эле жандуу көп ырдабай, көп жердечи мүмкүнчүлүк жок да, анткени анан көп жерден жандуу ырдабай жүрүп чындыгында көнүп калыптырбыз. Моюнга алам. Анткени жакында эле бир проектке катышып атабыз. Жандуу үн менен ырдайбыз. Ошол проекттен билип атам да. Мындай практика баары бир жок экенин билип атам. Анан ошондуктан эми буюрса ошол проекттин аркасы менен аябай бир жакшы мотивациялар келип, жандуу үнгө өтүшүм керек, жандуу даярданышым керек деп ушундай чоң бир өзүмө сонун мотивация алып келдим. Алдым десем болот. Демек, жандуу үндөн коркпойт экенсиз. Демек, музыкалык билимиңиз барбы? Бар, билим. Бүбүсарай Бешиналиева атындагы искусство университетин бүтүргөм. 5 жыл окуп. Жакшы. Ал эми азыркы учурда бирөөнүн ыры менен, мисалы үчүн, сиздин эле өзүңүздүн бүтүндөй TikTok теркемесинен жана ошондой Instagramдардан көпчүлүгү бөлүшүп атат эмеспи? Жарың болоюн деген чыгармасычы. Сиздин эле голосуңуз менен башка айымдар тойлордо ырдап жүрүшөт да. Ошол жана ошондой эле алар эми жөн эле ошол тойдо ырдап койсо бир жөн, ал эми башка тойлорго деле сиздей болуп эле барып заказ алып, сиздин голосуңуз менен ырдагандарга айтар сөзүңүз кандай? Ошентип ырдап жүрүшөт бекен, э? Ошентип ырдагандар бар го. Мен көргөм. Бирок именно менин голосум менен ырдагандарды чынында көрө элекмин. Бирок ошол ырымды өздөрү голосторун жаздырып алып ырдаганды уккам. Эми аны биздин өзүбүздүн эле кесиптештер жөнөткөн. Бирөө ырдап атат, анан кийинки чыгармамды кабыл алып коюңуздар деп, ошо жарым боюнда ырдап. Өзүнүн чыгармасы бар. Өзүнүн чыгармасы болуптур. Видеотор мага жөнөтүп атышпайбы, күлүпчү. Булардын чыгармасы экен го, эмне алып алдың? Уруксат сурабай алып алдым. Ошондой аябай бир мындай күлкүм эле келди, андан башка андай ырчыларга
айтарым өзүңөр эле өзүңөр аракет кылып, кече эле курбум Сайкал, кыз Сайкал айтып кетти ушул жөнүндөчү бир газетага. Бирок анын сөзүн мындай бурмалап салыштыр да. Анан мен болсо айтарым, ушинтип бирөөнүн минусун алып алып ырын алып алып, ушинткен адам ырчыларга өзүңөр да бир аз аракет кылып койсоңор, кичине өсөсүңөр демекчимин да. Ооба, эң туура. Негизинен эле ошол минус дегенде баягы көпчүлүк жаңыдан чыгармачылыкка аралашып келаткан жаштар, эжелерибиз, байкелерибиз, негизинен эле инилерибиз, ошол баягы мындай эле бул бекер берип койгондой эле туюлат да аларгачы. Ошол себептен эле минусун сурашат. А бирок өзүңүз минусту бербесеңиз, студияда үн жазган, аранжировщик байкелер да берип койгон учурлар болду беле? Андай учурлар болгон, бирок менден сурап, мисалы, Соров Продакшнда Зарлык, Алтынбектер иштейт. Анан мен ырларым постоянно ошол жактан жаздырам го көбүнчө. Бир-эки менден сурашкан. Сен ушу ырыңды ырдап кетели деп атышат, голосун жаздырып кетейин деп атышат деп. Анан албетте макул, анткени ал тойго мындай ал менен бизнес кылып эмес, өзүнүн бир жакшылыгында же ушундай ырдайм деп сураган учурлар экен да. Албетте деп өзүм макулдугун берип эле ушундай учур болгон. Бирок менден сурабай берип койгондор бар да, анткени жанагылар ырдап жүрбөйбү, алар каяктан алып дейсиң, ошондон да. Жакшы, жакшы. Азыркы учурда Айгермешим эмне менен жумуш кылат? Эмне менен алектенет чыгармачылыктан сырткары? Мен чыгармачылыктан сырткары мен тааныган бардыгы эле билип калды. Салондо иштейм, сулуулук салонунда. Анан ошол жак чыгармачылыктан сырткары ошол жакта иштейм. Өзүңүздүн сулуулук салонуңуз бар? Ооба, ошакты Чакан сулуулук салонунда өзүм иштейм. Ал эми ошол сулуулук салонунда өзүңүз иштетип, чыгармачылык экөөсүн бирге айкалыштырып алып кетүү кыйынчылыкка турган жокпу? Кыйынчылыкка турган жок негизи, анткени мен ошол бизнести атпайсызбы, бизнесте бул чыгармачылык токтоп турган кезде, анткени мен өзүңүз айтып калгандай эле кызбыракта ырдагам, 2 жыл ырдап, анан тыныгуу болгон ортодо. Ошол тыныгууда ушул нерсени өздөштүргөм да, сулуулук салонунда ону өздөштүрүп, анан чыгармачылыкка кайра жалгыз жеке ырдагандан келгем да. Ошондуктан бияка көнүп алып туруп, анан ырдап баштагам десем болот. Анан экөөнү жакшы эле. Мисалы, ырдап жүрсөм, тиягым туруп турат, жумушум күтүп турат. Бир жагынан жакшы болсо керек. Себеби дегенде кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койгон үчүн. Баягы чыгармачыл адам болгондон кийин сулуулук салондордон башыбыз чыкпай калат эмеспи? Ошол себептен өзүңүз баягы тойлорго барарда же болбосо концерттерге, жашылыктарга барарда өзүңүздүн сулуулук салонуңузга барып 5 мүнөттүн ичинде өзүңүздү карап, жасанып эле кетип калган учурлар көп болсо керек. Ооба, албетте, ал жагы да бар. Анткени туура айтасың, каякта болбосун, ошол иштеп аткан жеримен деле мисалы чыгып калат да, той же эфир чыгып калса, иштеп атып эле сразу тиги столго отура калып, жасанып ошоктон чыгып кетем да. Жакшы. Азыркы учурда деле ошентип келген окшойсуң да, жумушуңуздан. Азыр ооба жумуштан келдим. Ошон үчүн ошондой да. Жакшы, анда сизге суроолорду бере кетели. Сизге кыскача суроолорду берип кетебиз. Сиздин тандооңуз. Мисалы үчүн, сиздин тандооңуз макташ керекпи же сындаш керекпи? Экөө тең эмес. Демек, мактаганды да кабыл албайсыз, сындаганды да кабыл албайсыз. Магабы? Өзүмө кандай десем, мен бардыгы чын жүрөктөн болсо, албетте кабыл алам. Бирок сындаганды деле негизи кабыл алган билиш керек да, бирок мен чеги менен да, аябай деле сындай ийсе, андай жиним келип кетет да. Эми ар бир адам жаңылат дегенден бир аз мындай айтып койсо болот. Еще анда дагы ар ким айтып берсе да кабыл ала албайм. Жакын адам гана, жакын адамдарым гана сындаса ошону кабыл алышым мүмкүн. Апам, мисалы, жакыным, жанымдагылар, ошолор сындаса кабыл алам. Бирок мындай кичине алысыраак адам сындап койсо аябай жиним келет. Мактаганда болсо, алысыраак адамдар мактаганды көп чын кабыл ала албайм да. Рахмат деп эле, ишенбеген сыяктуу эле рахмат деп кое берем. Бирок кайра эле жакын адамдар мактаса, албетте аябай жакшы болот мага. Жакшы тийет. Кийинки сиздин тандооңуз iPhone же Redmi? iPhone. Сулуулук салон же спа салон? Сулуулук салон. Спа салон жакпайбы? Спа салондорго негизи көп деле бара бербейм. Эми өзүм сулуулук салонунда иштегенден кийин сулуулук салонд. Жакшы. Кыз Сайкал Кабылова, Айгерим Саматова. Экөөсү тең сиздин байкап жүрөбүз, жакын досторуңуз болчу. Азыркы учурда кандай? Ооба. Азыркы учурда жакшы. Биз экөөнү тең бирөөсү деп айта албайм эч качан. Биз үчөөбүз тең жакшыбыз, жакынбыз. Демек 50-50. Ооба. Экөө тең.
Макияж менен жүргөн ыңгайлуубу же без макияж менен жүргөн ыңгайлуубу? Албетте без макияж, анткени макияж менен жүрө берип уже тажап кеттим. Анан эфирге бир жактарга чыгарды дагы макияж кылып алганда аябай мындай усталость болот да, чарчайсың. Анан албетте макияжсыз деп тандайм. Демек, азыркы учурда биз сизге жалпы биз көрүп жаткан көрөрмандардын учурунда бетиңиздеги мейкапты өчүрө дегенге уруксат бересизби? Берем. Өчүрүп берейин. Эмнесин өчүрүп берейин? Биякта азыр эчтеке көп деле жок, бирок. Тамашалап атабыз. Кийинки суроо Мирбек Атабеков, Жакс, Нурмат Садыров. Нурмат Садыров. Жакшы. Адамдык несин баалайм да, касиетин. Ал эми чыгармачылык боюнчачы? Чыгармачылыкта деле Нурмат Садыров. Жакшы. Айгерим Мешим соцсеттерде активдүүбү? Активдүү эмес, анткени жакындарым айтып берет, колуңда бар нерсени кылбайсың депчи. Мындай активдүү эмес, интернетке аябай кызыга бербейм. Мен мындай бирөөлөрдү карап, телефонду кечке кармап отура беришим мүмкүн, бирок контент тарта калып, тигини тарта калып, могуга киргизе калайын деп, же болбосо ушундай нерселерге вообще кызыкпайт экенмин да. Анан эстегенде эле кылып коем. Жада калса баягы бирдекени киргизип жазышат го, сонун кылып оформление кылат. Ошону да кыла албайм да. Анан уруша беришет, өчүрчү деп, особенно жаңы кыз сайкал постоянно урушат. Өчүрүңүзчү мону, кайра кылыңыз деп. Анан могу видеоңузда мурдуңузду кечке тартып бериптирсиз, өчүрүңүз деп, ушундай постоянно урушат. Ал эми ошо жоктун да көп. Ал эми TikTok тиркемесиндечи? TikTok'ta да тем более дейм. Instagram'da араң там-таңдап басып жүрөм, TikTok'ta тем более. Видео киргизип койгон эле болбосо, карабайм деле чынында. Азыркы учурда шоу-бизнес ырчылардан белгилей деле кетсек болот. Салтанат Шекенова эжебиз прямой эфирге чыгып, TikTok'тон акча табышып атат. Буга чейин биздин эфирге чейин башка берүүлөргө баргандагы интервьюларынан да көрүп калдык. Ал эми сиз ошол Салтанат Шекеновага болгон оюңуз кандай? TikTok'ко кирип приказдарды аткарып атпайбы? Мен алар TikTok'ко киргенин көрүп калам, бирок антип приказдарын аткаргандарын көргөн жокмун. Анан аларга оюм эч кандай. Өзүнүн иши, ар бир адам эмне кылса да өзү билет. Мен өзүмдүн арабамды тартып жүрө берейин. Достукка кандайсыз негизинен эле? Достукка жакшымын го. Анын жакын досторум билсе керек, бирок байкайм, көп учурда кыздардын достугу анчалык искренний болбойт да. Бирок мен аябай достукка мындай, мен мисалы бирөөнү жакын досум деп ойлоп жүрүп, анан ал адам кичине эле мага катуу бирдеке кылып мындай таарыныч кылып койсо, катуу аябай тиет да, жүрөгүмө ыйлаган үчүн бат алам да. Ошондуктан мен достукка бекем элемин деп ойлойм. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир жолу тактап айта кетсек, бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз эстрада жылдызы, кыз бурактоонун экс-солисткасы Айгерим Мешим конокто. Маанайыңыз жакшыбы? Сонун. Эфирди алга карай уланталы. Кийинки суроолорду бере кетели. Эң жакын досуңуз деп кыз сайкал кабыл алганын айта аласызбы? Азыркы учурдабы? Азыркы учурда. Эң жакын досум деп айта албайм. Анткени азыркы учурдан ушу жакынкы күндөрдөн баштап негизи эле көптөн бери жакын болуп жүрөбүз. Анан досумдан дагы көбүрөөк болуп калды. Бир тууганым болуп калды, чын айтсам. Аябай бир жакын адамым, бир тууганым болуп калды чындыгында. Менин сиңдим да жок, эжем да жок, бир тууганчы. Анан ушу Сакуну бир тууганымдай эле көрүп калдым десем болот. Баракелде. Достугуңуздар түбөлүк болсун дейли. Ал эми кийинки суроолорду бере кетели. Даярсызбы? Элзар Тиленбаев деген досуңуз бар. Ооба. Сизге балдар менен дос болгон ыңгайлуубу же кыздар менен дос болгон ыңгайлуубу? Экөө менен тең ыңгайлуу эле. Мен эме бар менен эле тил табыша алам негизи. Балдар менен да жакшы тил табышам, кыздар менен деле. Эгер кыздар менен дос боло албасам, жанагындай Сакудай досторум болмок эмес. Андан башка да кыздар досторум көп эле. Мисалы Айгерим. Балдар менен достошо албасам, Элзардай досум болмок эмес дегендей. Ошондой эки жакка тең жакшы достор. Ооба. Ал эми жогоруда өзүңүз айтып кетпедиңизби, жандуу күн боюнча өзүңүз музыкалык билимиңиз бар тууралуу. Ошол Бүбүсара Бешнайылда окуп атканда кызыктуу студенттик күндөр болду беле? Студенттик күндөрүңүздө кызыктуу учурлар. Албетте 5 жылдын ичинде кантип болбойт.
кызыктуу учурлар аябай көп болгон. Именно мен менен, анткени мен мындай шогуракмын го. Шок болуп аябай позитивный эркелеп жүрчүмүн да универдечи, чалчаңдап тим эле. Анан мени даже ошо группалаштарымдын арасында, жакындарым арасында Эркеша деп коюшчу, Айгерим деп айтчу эмес да эч ким. Азыр деле группалаш балам бар, Бека деген, ошол университетте азыр мугалим. Азыркыга чейин Эркеша дейт да, Айгерим же Айка дебейт да, Эркеша деп. Анткени аябай эркелеп жүрчүмүн, монтип эле бир министрдин кызындай элечи. Азыркы учурда деле ошондойсузбу? Негизи эми бир аз токтолдум десем болот, анткени анда кичинекей болчумун да. Азыр бир аз токтолдум. Бирок дагы эле ал нерсе калбайт го. Баары эле айтат го, сен мындай эркесиңби деп эле. Анан ал мүнөзүм ошондой. Анан универде болсо ошентип эркелеп, чалчаңдап, жыргап жүргөн сонун күндөр өткөн. Анан эң кызыктуусу бул, мисалы, мен мындай болчумун да, бирөөнү издесем, допустим, мындай акырын издеп таап ушинтет го элдер. Мен болсо 5-дашка чыгам, жок 4кө чыгам, жок болсо эле ылдый түшүп издеп келген мен үчүн оор болчу да. Анан ошо 5-этаждан 1-этажда жүргөн эмеге кыйкырчумун да, атын атапчы. Мисалы, Беканы издесем, коридорлор жаап деп чаңырып, тиги угат ошонучу, анан келет, эмне кыйкырып атасың депчи. А мен ишо эмени айтышат, сен окуп жүргөндө сенин күлкүң тиги бурчка жөн эле угулат дейт. А 5-этаждан 1-этажга өлө угулчу экен да, кадимкидей угулчу экен. Элестетсең мен микрофон менен сүйлөгөндөй эле. Күлгөндөчү угулат дейт. Анан сен каерде жүргөнүңдү баары эле билчүбүз дейт да. Сүйлөп жүрөсүң, каткырып жүрөсүң деп. Анан ушундай сонун бир учурлар болчу. Күлкүңүздөн таанып калышы мүмкүн. Себеби күлкүңүз өтө бир башкача го. Эми башкача дегенде туура эмес жагына кабыл албабыз, мындай жагымдуу да, мындай милизма менен күлгөндөй элечи. Баягы бир эмо чыгып кетти эле го. Кайсы? Билесиңби? Площадьтан Азирет суроо берген. Ошол случайдан кийин мен өзүм таң калгам. Эми анткени таксиде отуруп деле, мисалы, кетип баратасың, анан таксилер күз болот го. Ошол жакта мынтип карабайт деле го. Караңгыда тим болуп отурсаң, мынтип кете беришет. Анан телефон менен сүйлөшүп же бирдеңке кылып күлүп ушинтип койсом, кадимкидей мынтип карап, анан сиз жанагы ошол кызсызбы дейт да. Анан ооба деп ушинтсем, мен сизди күлкүңүздөн тааныдым десе жаман таң калчумун дейт. Элестет. Көрсө күлкүдөн деле таанып койсо болот экен. Ооба. Негизинен эле баягы дайыма шайыр жүрөсүз да. Шайыр жүрүүнүн сыры эмнеде? Шайыр жүрүүнүн сырын Гүлшайыр Садыбакова үйрөттү да койду. Тамаша. Кызбыракта жүргөндө. Сыры жок мунун, өзүм эле билбейм, ушундаймын. Мындай. Мен негизинен Кудайга шүгүр, жашоомдо кайгым деле жок, баары эле сонун. Может, ошондон. Бирок мен негизи эле мындай кичине таарыныч капа болсо деле, ичимде эле эметип койгум келет, мындай көп проблема жараткым келбейт да, мындай кичинекей нерседен чоң нерсе кылыйгым келбейт да. Анан эми өтүп кетет да деп билмексем болуп коюп атып, ошол нерсе чын эле өтүп кете берет да. Анан кайра эле баягы күлүп жыргаганга өтүп кетет. Келиңиз анда жан дүйнөдөн коркпойм деп калыңыз, 2 куплет ырдап бербейсизби? Мейли. Кайсыларды ырдайбыз? Жарың болоюнду ырдап бериңиз. Көпчүлүктүн суроосу боюнча. Жарың болоюнду? Бир эле куплетин ырдап берейин, э? Эгер азыр кеш болосуңар деп. Ооба. Эгер телефонуңузда минусовкасы болсо, коюп ырдасаңыз болот. Минусовкасы жокко дейм. Келиңиз анда акапелла ырдай бериңиз. Сен түшүнүп мендеги сезимдердин бал тили, сени менен толуп турат жан дилим. Толкундана уялып, жүрөгүмдөн сурадым, мен сени бактым деп туярым. Таңым болсоң жарык чачкан күнүң болоюн, күнүң болоюн, күнүң болоюн. Күнүң болсоң күндү сүйгөн гүлүң болоюн, гүлүң болоюн. Күнүң болсоң таңды сүйгөн айың болоюн, айың болоюн, айың болоюн. Жаның болоюн, жаным, жарың болоюн. Баракелде, эң сонун ырдадыңыз чынында. Башка ырчылар салыштырмалуу жандуу үндөн өзүнчө бул жерде отуруп рахат алдым десем болот, сонун.
Булбулдай үнүңүз өчпөсүн, бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми сизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетип атат. Ал эми биздин сүйүктүү көрөрмандар менен эркин микрофон болсун. Сиздерге рахмат. Бизди эл менен биздин ортосунда көпүрө болуп чыгарып тургаңыздар, ушинтип анан баарыңыздардын айымдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Бизди колдоп, биздин жагымдуу ырларыбызды угуп турсаңыздар, биз дагы күч кубат алып, алдыга карай умтула беребиз демекчи. Жакшы. Ал эми келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз, оорубаңыз. Биздин куттуу студиябыздын эшиги сиз үчүн дайыма ачык. Келип туруңуз. Жаңы чыгармалар менен, жаңы клиптер менен келип бөлүшүп турсаңыз да болот. Бар болуңуз.